Kalsın biraz. Assalamu alaikum, qadırlı Kırgız elim. Oşton gelgen tuğanlar, kuş gelişler. Bu bizni ötküzüp atkan turnirden bir ile maksat var. Bu iki elin ıntımağı. Oyuncuların arasında dağı, görmanların arasında dağı. Birinciden ıntımak bolsa, ikinciden tajribe almaşu. Oş komandasının balları gelip durup Talas komandalarымен ойнап атат. Биздин командаларга да, Оштун командаларына тажрыйба алмашуу деген бул эң сонун нерсе. Биз көкбөрүнү өнүктүргөнгө бул чоң салым да. Дайым эле журулушуп, Таластын 4 району бири-бири менен жылда 5 жолу, 6 жолу беттешишет. Бири-бирин баары толук билип бүткөн да. Тажрыйба алмашуу болуп атат. Оюнубуз жакшы өтсүн, чыр-чатагы жок. Рахмат сиздерге, мына кечен дагы сүйлөштүк эле кечинде, мына улакчылар ошо берген сөздөрүнө туруп, ынтымакта, тартипте жакшынакай оюнубуз өтүп атат. Күчтүүлөр утсун. Ушундай жакшы иш-чара болуп атат деп капталдан карап турбай колдоп келген байкелерибизге чоң ыраазычылык. Мына алыс жерден ашууларды ашып келип отурасыздар, мына колдоп, коштоп сиздерге, Алтынбек байке, Дүйшөн мырза, сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан Манас инибиз келди эле ушул жерге, Манас Ниязовду ортого чакырып алсак. Анан мен ушу келген конокторума бир калпак чепкен кийгизип коелу. Рұқсат берсеңиздер, Тынысбек. Манас инибиз да келип калды. Мына Талас эли күтүп аткан бул жигитти. Ой, Манас Ниязов келеби, Манас Ниязов келеби деп бизден сураган кишилер аябай көп болду. Анан инибиз ошо бутунан бир аз травма алып оюнга кире албай калды. Бирок конок катары чакырдык. Кыргызда ушундай кыйын деп сыйлап бактаганды билишибиз керек да. Анан Талас элинин атынан ушу Ош Талас ынтымак биздин достчулуктун символу болсун деп ушу Манас инибизге мен Карашумкар деген бир жекеме-жеке турган бир жакшы аргымагым бар эле, ошону тартуу кылып койгонго уруксат этиңиздер туугандар. Биздин Кыргыздын намысын коргой турган жигиттер. Эртең чет жага чыкканда Манасты кыйын чабуулчу катары Кыргызстан баары билет, дүйнө жүзү билет. Ушул белекке татыктуу жигит. Бара келди. Өсүр атанын уулдары бири-бирин мына моминтип даңазалап, даңктап, аламга аты барда жер танысын деп даңазалап даңктайт. Рахмат, мына Бегалиевтердин үй бүлөсүнүн атынан мына ушундай тулпарды мингизип олтурат. Манас, эки ооз сөз катылуу, разычылык айтып кой. Кол чагып коюңуздар, Манаска берейин микрофонду. Ассаламу алейкум, Талас эли. Мына өткөндө көчмөндөргө келип эле аябай ыраазы болуп кеткенбиз Талас элине. Аябай меймандасып элкен. Мына Талас байкебиз, Алла ыраазы болсун, ушу эки элдин ынтымагын бириктирип атат. Ушу жакшы нерселер өнүгүп атат. Ушу буйруса биз дагы жакшы тосуп алайлы сиздерди. Ушундай жакшы нерселер уланып, жакшылыктарды көрүшүп, ынтымакта болуп жүрө берели. Рахмат чоң. Келди. Чоң рахмат. Бар бол. Кыргыздын туусун ушундай ынтымактын байрагын көтөрсөк, мындай жол Кудай буйрса али алдыда. Эми мына бул жерде баарыбыз тизилип олтуруп,
Биз кимдерди мейманга чакырдык десек, биз ошол меймандарды пайгамбарлар өткөн Сулайман тоонун этегинде экинчи борборубуз болгон Ордолу Ош шаарынан келген меймандарыбыздын өкүлү